Саламатсыздарбы урматтуу биздин замандаштар. Бүгүн адаттагыдай эле биздин уктуруубуз Марал радиосу аркылуу түз санариптик форматта телевидение аркылуу 24 ТВ телевидениясы аркылуу түз көрсөтүлүп атат. Бүгүнкү биздин консенсус программасынын коногу генерал юстициянын генерал майору, окутуучу да болуп иштеген, өз кезегинде генералдык прокурордун орун басары болгон, улуттук коопсуздук кызматында 2,5 жыл кызмат кылган орун басар болуп, аскер прокурору болуп 93-жылдан 6 жыл кызмат кылган Кожоналиев Кубат агайыбыз. Мына эгемендүү мамлекет 25 жылдыгыбызды белгиледик. Сиз үчүн мына ушул кызматтардан башка дагы сиз окутуучусуз, тергөөчүсүз. Бүтүндө өмүрдүн баары мыйзам менен дос болуп келатасыз да. Айтсаңыз, 25 жылдын ичинде биз жанагы укуктук майданда биздин элди тарбиялай алдыкпы? Алсак кандай? Эгерде тарбиялай албасак, эмне себептен? Саламатсыңар Жылдыз, саламатсыңар урматтуу окурмандар, көрөрмандар. Учур менен пайдаланып, биринчи өзүм кесиптештеримди, аскер кызматкерлерин, мекен коргоочуларды келе жаткан 23 февраль жаркыраган майрамы менен куттуктап, ушу биздин өлкөбүздө дайыма тынчтык болсун. Дайыма ушу өлкөбүздө жаркыраган күн жаркырап турсун. Ийгилик болсун, ден соолук болсун, үй бүлөңүз менен, барып окуганыңар менен, бардыгы менен жакшылык маанайда жашайлы. Бул биринчи иретте. Ал эми силер баштаган маселе 25 жылда биз демократия жагына чоң кадам таштадык десек жаңылбайбыз. Анткени бул убакта биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү бекитип, оондо өзүбүздүн желегибизди көтөрдүк. Кандай болгондо эл аралык мүчөлөргө келдик, сөз эркиндиги жагынан алдыбызга киши чыгарган жок окшойбуз. Чыгарган жок болушубуз керек биздин регион жагында. Ал эми калган жагынан бул жакшы жактары да баягы бекитип кете турган, баягы сөздү айтпаса убагында ата сөйлөт дегендей. Биз ошол жагынан чынында айтканда өнүгүп алдыга кеткен. Анткени биздин каныбызда, биздин гендерибизде бар болуш керек бул. Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көркүн сөз ачат дегендей биз мына маектешип отурабыз. Калган жагынан, мисалы үчүн мыйзамдуулук жагынан алганда, укуктун сакталышы боюнча, коррупция боюнча, дегиле биздин укуктук система боюнча мен ойлоп атам, бир өтө чоң ордунда турган бир пароз сыяктуу элестетет да. Бул баягы өзүнүн гудогун берет, күшүлдөп бышылдайт, бирок алдыга жакшы жыла албай жатат. Эмнеге дейин, Жылдыз? Эмнеге мындай болуп атат дейин? Мен биердеги бийликтин же оппозициянын сөзүн менен эмес, мына биздин эле бизди, мына глобалдашуу бул алдыбызда турган факт. Эми ушу эл аралык авторитеттүү мындай уюмдардын баамын айтайын. Мисал үчүн, мына өткөн жылы мына бизде Heritage Foundation деген аябай белгилүү стратегиялык институт бар Америкада. Анын бир 100 миңден ашык өзүнүн спонсорлору бар, өзүнүн фондусу, бир где-то жылдык фондусу 80 миллиондон аша турган нерсе бар да. Ал бир 10 көрсөткүч менен ар бир 200-кө жакын мамлекеттин экономикалык эркиндигин баамдайт. Саясий эркиндигин да керек болсо. Экономикалык да, саясий да бардык жагын этет. Анан дагы ала турган Дүйнөлүк банк менен Дүйнөлүк валюта фонд. Ушу 3 организациянын биздин баамдайын алалы. Мына мисал үчүн, ошол Heritage Foundation бизди 89-орунда койду. Ошол эле убакта коңшу биздин Казакстан 68-орундан 42-орунга Япониянын жанына келип калды. Байкап атасыңар, экономикалык көрсөткүчтөр боюнча. Бизде эмне эң көйгөй маселе деп
бул стратегиялык институт белгилеп атат. Бизде политикалык саясий туруксуздук биринчи иретте. Анан кийин коррупция, укуктук жагынан мындай көп мүчөлүштүктөр, сот реформасы жөнүндө, менчикти коргоо жагындагы кемчиликтер жөнүндө көп айтылып атат да. Ошон үчүн биз бир 89 орундан көтөрдүк. Коррупция боюнча мына өзүңөр билесиңер, биз Папуа Новая Гвинеянын деңгээлинде турат 136 орунда 175 мамлекеттен. Ал эми ушундай эле баамда Дүйнөлүк банк менен Дүйнөлүк валюта фондусу бизди, мисалы үчүн, ошо саясий туруксуздуулук, өкмөттүн бат-бат алмашуусу, сот системасы көз каранды эмес. Жана 60-тан ашык пайыз экономикалык көмүскөдө жүргөнүн баса белгилеп кетип атат. Бирок өткөндө Алмаз Шашкенч айтпады, бул көрсөткүчтүн баары саясатташкан. Эми саясатташкан десек, мына мисалы үчүн батышка таарынып, биз баягы Transparency International немелеринен айтабыз. Бирок ошол эле убакта Дүйнөлүк банкта, Дүйнөлүк валюта фондунда Россия менен Кытай өздөрүнүн мүчө катары жүрүшөт. Мисалы үчүн Дүйнөлүк валюта фондусунда Россия менен Кытайдын үлүшү, квотасы бир 3%га жакын кармап отурушат. Ошо 24 аткаруу директорун ошолор дайындашат, ошолордун арасында да. Албетте, тиги Американын 17% менен салыштырып болбойт, бирок ар ким өзүнүн баягы жылкыга карап ышкырат, мурдуна карап ышкырат. Ошондой сыяктуу болуп атат да. Анан кийин бул биз баягы күзгүгө таарынгандай болуп атабыз да, баягы өзүбүздүн кейпибизди көрүп алып, эми тиги туура эмес, бул туура эмес деп. Бул дүйнөлүк бизге берген баамдабыз. Ал эми эмне мына жакында эле эми эскисин албайм. Жакынкы биздин көрсөткүчтөрдү алайын. Ошо биздин экономикабыз өткөн жылы 3,8% өсүп атат. Бирок бекитилгени 5,2 болуп атат. Болуш керек болчу. Болуш керек болчу да. Анан ал эле бул эле биз болбой калдык дейт. Бирок бизде өзүнчө бир резервтер бар да. Аны мына ошо аналитиктер көрсөтүп атпайбы? Мынау коррупцияңар жеңгиле, саясий туруксуздукту жеңгиле, көмүскөдөн чыгаргыла деп атат да. Биз ошонун үстүндө мына Акаев, Бакиевдин кезинде, азыркы Атамбаевдин кезинде программалар кабыл алынып атат. Мына бүгүн эле бияка чыгаарда окуп калдым. Атамбаев Фарид Ниязов чакырып, кийинки отурумга баягы туруктуу биздин стратегиялык өнүгүү программасын аябай тыкандык менен даярдагыла деп атат. Тыкандык даярда эмес, бу жерде уже кече күнү жасай турган маселелер көп. Адамдардын жашоосунун жакшылыгы бул салыктан көз каранды. Мынчалык фактыңыз бар экен. Салык маселеси кандай деп атышат аналитикалар? Салык маселеси мына биздин эле каржы министрлиги айтып атат. Былтыр биз бир 95%га жакын эле аткардык. Киреше жагын. 94,8. 124 миллиард 116 миллион сом казнага түштү. Ошондой эле сыяктуу чыгашасы эле болду. Чыгашасы ошондой болду. Бизде мындай да, бизде бул биздин бюджетибиз өнүгүү бюджет эмес. Биздиги мына бүгүнкү биздин муктаждыктан чыкпайт да. Ошон үчүн баягы мына Корунду жолун эмгиче чуусу бүтүрүп атпайбы? Кара Балта жолу да бүтпөй жатат. Эмне үчүн? Анткени биринин шапкасын бирине кийгизип атат да. Биринин шапкасын бир жагынан алат, бир жагына кийгизет. Анан кийин силер туура айттыңар, ушу өртө чүргөндөй эле жасап атат. Эмне үчүн азыр тиги көлдө азыр митингдеп тиги акчаларын ала албай жатышат? Анткени акча жок. Балким сиз баягы финансы маселесин мындай терең өздөштүрбөсөңүз да, мынанча маалыматыңыз менен. Мен мурдагы финансы министри болгон бир мыктыдан сурапдым. Биздин элди 6 миллион дейликчи эми, ошо баарыбызды кошкондо. Азыркы биздин мүмкүнчүлүгүбүз менен экономикадагы, жер байлыгыбыз жана башка мындай жакшынакай кылып багып алганга мүмкүнбү дедим да, жөнөкөй суроо. Мен финансист эмесмин. Мүмкүн деди.
А эмнеге ошону багып ала албай атасыңар десем айтат. Эми бизде ушул сурооңо мындай жөнөкөй жооп берейин дейт. Бухгалтерияда 2 бухгалтерия болот дейт да. Эми ошонун бирөөсүн жабышыбыз керек. Эгерде биз ошонун бирөөсүн жапсак, анда биздин элди жөн эле багып алсак болот дейт. Сиз кандай дейсиз? Мен ойлойм, баягы алкымды тартыш керек да. Демек бар экен да ошол бухгалтерия. Мен жөнүн айткан жерим жок. Мына мисалы үчүн жакында эле депутат Жолдошбаев бизде 5 жыл аралыгында 70-80 миллиард доллар Кытайдан келген товарлардын айырмасы, алар бизге 110-120 миллиард көрсөтсө, биздикилер болсо мына 30-35 миллиард көрсөтүп атат. Ошонун айырмасын сурап атат. Кимиңер жеп алдыңар дейт. Эми аны ушу 5 жылдын ичинде тактап алсак болот беле? Аны кой, Жылдыз. Мына жакында самолет тетиги Боингдин учагы түшкөндө жарылып белгисиз товар, канчалык тонна, 80 тонна товар өзүнүн ээсин таба албай жатат. А бирок бул бир жолу болгон жок, 52 жолу конуптур. Эми ошондо мен айтып коеюн. Ошондо биздин укук коргоо органдары, атайын кызматтар бекеринен эшекте калап жүрөбү ошол жерде. Карашпай, кимдики экен, кандай экен. Ошондон улам биздики баягы акырын маселебиз коррупция маселесине чыгып атат. Сазга кирип барат. Сазга чыгып атат. Ушундан улам бир суроо бергим келет. Мына сиз генералдык прокуратурада да иштегенсиз орун басар болуп. Ал кезде Абышкаев генеральный прокурор болчу. СНБда Фельдшер Ашанбаевич Кулов, Ашыркуловдун учурунда орун басар болуп, азыркы жанагы антикоррупционный ошону курировать эткенсиз. Мына ушундан улам суроо бергим, сиз айтып атпайсызбы, жанагы укук коргоолор, биздин укук коргоо органдары, жана ДШАлар кайсы учурдан баштап бузула баштады? Биздин укук коргоо органдар кредит алгандан баштап бузула баштады. Баягы айтылуу алтын скандалын эсиңерде барбы? Бирштейн жөнүндө. Бар. Ошол келгенде алтын комиссиясын Турдакун Усмалиевич жетектеп баштап чыгарганда, анан кийин легендарлуу парламентте Жумагул Саадамбекович баш болгон топ чилдей таратып ийгенде, ошондо эле коррупциянын башынын негизи туруктуу болуп туруп калган болчу. Анткени ошондо мен эсимде бар, жетекчилердин бирөөсү айтканда, биз алтынды тиги таразага салып эмес, самосвал менен жүктүп алып ошентип өлчөгөнбүз дейт. Анан кийин $1 миллион боюнча баягы Швейцарияга кеткен курал жарак аркы берки алынды деп нетип чыккан, ошондон болуп калды да. Эгерде ошондо легендарлуу парламент аягына чейин чыгып ошондой кылдырбаса, мисалы үчүн Америкадай баягы көз карандысыз прокурор Кеннет Стар деген Моника Левинский боюнча баягы чечим чыгарган. Клинтонду баягы ушту ыйлатпады беле баягы. Ооба, ал Косово үчүн жасалган. Көйнөгүнө чейин чыгарып, аркы беркисин баягы өзүнүн оозуна Кудайын илингенге чейин алып барып, калпычы дегенге чейин алып барып, анан кийин ошондон эгерде бизде ошондой механизмдер, эгерде ошондойлор боло турган болчу болсо, анда балким ошондо коррупциянын башын ошол жерден эле талкаланып калмак. Механизмдер жок экенин бүгүнкү күнгө чейин далилдеп келип атабыз. Бирок мен бир суроо бергим келип атат. Ар бир ошол ДША укук коргоо органдарынын башында отурган жетекчиден көз карандыбы ошол кишинин тазалыгынан, ошол кишинин позициясынан кайтпагандыгынан, мыктылыгынан көз карандыбы? Албетте. Албетте. Балык башынан сасыйт дейт. Эгерде мисалы үчүн баягы Ли Куан Юнун баягы китебинде жазылгандай, 1-2 досун өзү камап койсо, калгандары өзү эле тынчып калмак. Ошон үчүн мен ойлойм, мурдакы президенттер деле, азыркылар деле ошол өзүнүн тегерегинин муктаждыгынан чыга албай калды. Бул чоң маселе, Жылдыз. Бул эмнетип алганда напси маселесине такалат. Бул чоң философиялык категория. Ыйман маселесине барып такалат. Анткени адам баласы өзүнүн напсисин тарбиялай албаса, аягына чейин жете албайт да. Бул напси деген тормоз дегенди, бирдекени мындай чектөөлөрдү билбейт да.
Ошон үчүн эгерде муну жөнөкөй койсо, мына батыштыкындай болуп, аягы баягы аял менен аял, эркек менен эркек жашай турган деңгээлге жетип калышы мүмкүн да. Мына бул бизде мамлекеттүүлүк, мамлекет деген чоң олжо да. Биз эмнегедир акыркы кезде мындай мамлекет жөнүндө мындай сөз аз да. Мамлекет жөнүндө аз, коррупция деп атабыз, жана башка деп атабыз. Анан мына быйыл ыйман жылы, адеп, анан маданият жылы деп жарыялады. Былтыр да маданият, тарых, тил болду. Бирок мен ушундан улам дайыма бир суроо айланат да. Эгерде биз мамлекет жөнүндө айтканды унутсак, мамлекеттин олжо экенин кыргыздар үчүн, мына быйыл революциянын 100 жылдыгы белгиленет. Ушул эгемендүүлүктү алган 25 жыл аз болсо дагы биз далай нерсени көрдүк. Кыргызстандын соңку жаңы тарыхы бузулду да, өлкөдөн биздин ата баба да жок кылып, президент чыгып кетти өлкөдөн. Ал эми толтура актанышат, анан мен кан төкпөйм деген анан жана башка деп. Но бирок чын-чынына келгенде тарыхтын, соңку жаңы тарыхтын баягы жаркырап бир нерсеге жетелик деп келаткан жери бузулду да. Аны оңдоочу учурдан бери бир топ убакыт өтүп кетти. Экинчи президент чыкты. Үчүнчүсүнүн 31-inde өзү келген дедик. Азыр мына буюрса, бу киши эми айтып атат, мураскер жарыялабайм. 19 ноябрда койдум. Мен ишенгим келет да, анткени бу кишинин балким бирден бир миссиясы тарых алдындагы ушул шайлоону өткөрүп, айткан сөзүнө туруп, салыштырмалуу түрдө шайлоону өткөрүп берсе, ошондо жана тарых ал мындай бир, жана сиз айткандай имам маселеси дегенде бул иррационалдуу дүйнө да, тарых өзүнөн өзү түзөлүүгө алып келет. Балким ошондой миссиясы бар. Балким биз бул азыркы президенттин айланасын кошо сындап атып, бул кишинин азыркы миссиясын мындай ала кетишибиз керек го дейм. Сүйлөй алсак болобу? Мен бир улуу акылман 11-кылымда жашаганда имам Газалинин сөзүнө айткым келет да, ошондо өзүнүн бир шакиртине жазыптыр да. Письма ученику деген өзүнүн шакиртине жазган каттар бар да. Ошондо бир алтын менен момундай жазып кое турган бар да. Канча жашабасаң баары бир өлөсүң дейт. Анткени бул жашоодон тирүү чыкпайт экенсиң да. Кимди сүйбөсөң аны менен деле ажырашасың дейт. Билгениңди кылсаң, эмнени тапсаң ошо башың келет деген сөз. Эмнени сепсең. Делай, что хочешь, и получишь по заслугам деген сөз бар да. Анткени мен акыркы убакта эмне үчүн мына телерадиого азыраак чыгып, мурда бир оюм бар болчу да, Жылдыз. Менин оюм бар болчу, ушу менин тажрыйбам, менин ойлорум, менин бир изилдөөлөрүм биздин мамлекетке жардам берет деген. Анткени кебиңиз оозуңузда сизди камаганда 19 күнгө айлана чөйрөдөгүлөр айткан, ошо сизди жакшы билгендер. Керек болсо ошо президенттин аппаратындагылар айткан. Бул кишинин сүйлөгөнүнөн эмес, бул киши өтө бардык нерсени тактап, анан аргументтүү сүйлөй алгандыгы үчүн кетти деген да. Туура андай сөз болгон, мага да андай сөз жеткен. Анткени мен колуман келишинче мен оюмда мындай болчу да, эгерде мен сындап, негиздүү сындасам, ошого бирөө жарым кулак кагып, ошондон жыйынтык чыгарабы депчи. Бирок тагдырдын тамашасы мына мен айткандын баары тең келип атат. Айрыкча кумтөр боюнча. Айрыкча мына кумтөр боюнча чыгып, ошо кумтор үчүн отуруп чыкпадым менчи, 19 күн өзүңөр белгилегендей. Кумторду ошол убакта Текебаев деле, Атамбаев деле, башкасы деле баш болуп, төш болуп, ошондо колдоп берсе, коррупцияны чыгара алат белек. Албетте чыгара алат болчу. Эмне үчүн азыр 5 жыл өткөндөн кийин референдумга киргизип, мына биз ошону менен атайын референдум өткөрүп, бирден бир орчумдуу маселеси, ошонун тиги срок давностин алып коюш үчүн биз конституцияга киргизип атабыз кумтор боюнча. Мамлекеттүүлүк боюнча сабатсыздыктын жетишсиздиги го дейм да. Мен сөздүн аягына чейин чыгайт. Бул экинчи маселеси. Тетиги Русгидроны Евгений Дот дегенди жетелеп келгенде, мен өзүм маалыматтарыма таянып, мен айткам, бул бир мошенник, муну абайласа болот эле депчи. Жок, аны менен кучакташып, вертолет менен учуп, саатын тиги бетонго салып, неметип жүрүп, эң аягы 37 миллионго сыска отургузуп, азыр болсо карыз болуп отурабыз. Бул экинчи маселе. Мен айтып көтөрүп жүргөн маселелер.
Үчүнчү маселе, мен көптөрүн айтпай эле коем, мындай орчумдуураактарын айтайын. Үчүнчү маселеси, мен ошо пенсияга чыгып, Бакиевдин кезинде кетип калдым да, анан кийин 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу жылдары ушул укук коргоо системасы бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт. Ушуну бир реформалаш керек эле. Анан кийин ушуга өзүм мындай практик катары, ошол тармакта иштеп жүргөн катары салым кошсом деп. Ошого өзүм 1-2 статья жаздым элем да. Эч ким уккан жок. Эч ким уккан жок. Бирок азыр реформа башталды. Өткөн жылы коргоо кеңешин өткөрүп, мына биз өткөрүп атабыз дейт. Эми а жерде сөздөр да көп. Биздин куралдуу күчтөр бир дивизияга жетпеген саны менен отурат. Эми ошого мен айтып коеюн. Өткөндө да айттым. Сентябрдан балдар келиптир. Мен айттым. Башы чоң, кол буту кичинекей. Курал көтөрө албайт анысы. Анткени башында ким турат? Мына карап тургула. Президент өкмөт менен турабы? Коргонуу боюнча комитети турабы? Анан кийин болсо башкы штабы турабы? Анан кийин болсо коргонуу боюнча тиги секретариаты турабы? Андан тышкары главкомат сухопутных войск. Кургак жер менен жүрө турган биздин жоокерлерди өзүнчө бир главкомат түзүлүп калды. Нормальный дивизия 14 миңден ашат. Биздики 12 миң тегерегинде экен. Бул сыр деле болбой калды. Википедияны энтсең баары чыгып турат. Эми ошого ушундайды жасап керекпи? Бизде канча академияны бүтүргөн тажрыйбалуу биздин ардагерлер бар. Ошондон бирөө сурап коюшпайбы хотя бы? Кандай кылыш керек? Чымчыкты сойсо дагы касапчы сойсун деген бир кыргыздын накыл сөзү бар. Эми ушулардын баары айтылып отуруп, эң аягында өз билемдикке келип отуруп, анан тетиги референдумдай болуп атат. Бирок ошондо да жылдыз. Эшмат, Ташмат, тиги Кубат жана башкалар ушинтип айтты эле, ушуга биз келдик, ошонуку туура чыгып, бирөөнүн оозунан чыкпайт. А бирок аягы 37 миллион сыяктуу карыз менен бүтөт. Мындай жана жакшы айттыңыз. Биз ушул мүмкүнчүлүк барбы жанагы тарыхты оңдоп, мындай бир тынч бардык ишти бүтүргөнгө десем айттыңыз. Бул президент дагы бир топ өзүнүн иштери менен илинип калды дедиңиз. Бирок эми президенттин колунда көп рычаг бар да. Эгерде мурда мына жүйөлүү, үй бүлөлүк башкаруу деп жүрсөк, мына бүгүн тиги дагы бир депутат айтып атат, кландын башкаруусуна өтүп кеттик дейт. Анткени жардамчылар, кароолчулар, жансакчылар баары тең барды деп нетип атат. Туурабы? Эми ошонун деңгээлинде жүрсөк, биз саясатты ошо жардамчы, жансакчынын деңгээлинен башын көтөрө албасак, кайсы мисал үчүн биз мамлекеттүүлүк жөнүндө айта алалык? Мына мен силерге бир кичинекей эле мисал келтирейин. Үңкүртөө боюнча өткөн жылы Раматылык Ислам Абдуганиевич Каримов тирүү көзүндө 6 танка кирди биздин үңкүртөдө. Бир 10 чакты солдат кирди. Биздин Кыргызстанда бир БТР айдалып барган жок ошол жерге. Жок, мен атышпай эле койсун алды. Ошол жерге барып, биз барбыз мына. Бир 30га жакын БТР Россиядан жакында алганбыз. Эми ошонун бирөөсүн айдап барды жерге. Айдап барып, мына менде да бар деп туруптур. Элдердин ошол жердеги бир аз духун берип, көтөрө тургандай бир өбөлгө түзүп койду. Ошол жерде ыйлап атышты. Мына мен күйөөмдү, менин байкемди, менин тууганымды алып кетти деп не атты. Эч кимиси ошол жерге барып сооротуп жардам бергенге жараган жок. Же экинчи маселени ал. Өткөн жылы дагы Тажикстан тараптан биз тарапка минометный обстрел болду. Атылды. Ошол жерге танк эмес, танкетке барган жок биздин. Кичинекей. Танкетке барган жок, мен айтып коеюн. БРДМ деп коет кичинекей немелер бар. Анын баары эмне бүттүбү же вообще жүрбөй калды. Анан каяктагы биздеги главкомат сухопутных войск деп атабыз. Баягы кыргыздын макалындай да баягы айдаганы 5 ишки ышкырыгын таш жарат деп болуп атат. Ошон үчүн мамлекеттүүлүк бул биринчи өзүнүн бир признактары бар. Жалаң гана территориядагы эли, анан кийин система налогов, анан кийин силовой структуралар бар. Ошондой өзүнүн бийлиги үстөмдүк болгон системасы бар. Ошондой немелердин бирден бир мисал үчүн бул ошолор көрсөтүп атпайбы? Өктөмдүгү керек, Өктөмдүгү керек да. Ошо
мисалы үчүн жөнөкөй биздин калкты коргой албай жатпайбыз. Ошо обстрелден деле, ошол тетиги бирөө үңкүртөө болуптур. Үңкүртөө бул талаш жер экен. Бирок ошол жерге тура турганда эч ким болгон жок да. Мисалы үчүн башкы штабты негиздеп атканда айткан. Ушундай кризисный ситуация болгондо, мисалы үчүн башка чет өлкөлөр, Америка, Россияны алалы, ошондо бир ситуационный комната сыяктуу бирдекелер түзүп ошол жерден бир немени чыгар. Бир чечим чыктыбы Көмүскөдө. Эмги күнгө чейин бизде мына интернетте чыгып атат, Сариевдин мамлекети өкмөтү ошол жерди өзбектүкү деп таанылган документтер жарыяланып атат. Бул эмне деген ушундук? Ошон үчүн мен ойлоп атам, бийликке качан таза жана патриоттук сезимди өзүн туу койгон адамдар жетмейинче биз ошо бир ситуациялар оңолбойт болуш керек. Бул эме менен иллюстрация менен байланыштуу да маселе. Мындай бир маселе бар да. Чын-чынына келгенде биз баарыбыз эле мындай сындап көнгөн адамбыз да. Анан кыргыздар баарыбыз сындаганды жакшы көрүп калдык. Азыр байкасаңыз, жакында генералдык прокурор кызыбыз айтты. Ким эгерде мамлекетти, президентти жана бийликти эгерде аргументтүү сындаса, эч кандай куугунтук болбойт деп. Туурабы? Бул генералдык прокурордун оозунан чыкты. Эми саясий куугунтук жөнүндө. Саясий куугунтукта сөзүн айтып койгондор азыр бизде мисалы эми тиги Сарыгулов аксакалды чыгарышты, жашына карап чыгарышты го дейм, ден соолугуна карап. Талгарбеков, сот тиги мыйзам менен өмүр бою достошкон Марат Султанов, анан Кадыров, тиги Бектур Асановдор отуруп атышат азыр. Эми ал жерде жанагы статьялары чыккан экен Талгарбековдун. Андай сөздөр жана андай макалалар азыр үстөмдүк кылып турган кез, азыркы кезде бийликке да, президентке дагы, айланасына дагы. Ушул саясий куугунтук акыры өлкөнү кандай нерсеге алып келет? Мен башкасын коюп өзүм башыман өткөн эле жакында ошо 12-13 жылдары өткөн бир окуяны айтып берейин, Жылдыз. Баягы кумтор маселесин көтөрүп тетигиндей бир митингге сыноого түшүп калганда, ошол азыркы тергөөчүлөр, азыркы прокурорлор өзлөрүнүн далилдерин таба албай калып, анан кийин мени баягы террорчулар менен байланышы бар деген күнөөнү 4 күн, мына Кубат иним бар, Оторбаев менен Калпайтырбайтыр сотко келип айткан, 4 күн ошону ролик катары көрсөтүп атышты да. Анан мен ойлоп калдым да, бул эмнеге мындай неме да, баягы мурдакы ыкмалар, баягы жаман көргөн адамдын башы казанбактай болгон дегендей шыбай бермеге өтүп атат да. Эгерде далилиң жок болсо, баягы көчөдөгү, базардагы жүргөн аялдардан бири-бири менен урушкан айырмасы жок сыяктуу болуп атат да, кечирип койсун, эми ал катуураак тийип кала турган болчу болсо, анткени ошол жерде баягы интернетте көрүп атпайбызбы? Биздин Кыргыздын обон деген тиги аялдарын, тиги аркы беркилерин жат көрүнүш катары көрсөтүп атат да. Эми Сарыгулов, Султановдордун ишине өтсөк, бул мен иш менен таанышкан жокмун. Бирок мага жеткен интернет, гезит, массалык маалымат каражаттары жеткен маалыматтар боюнча бул жерде, мисалы үчүн, андай күнөө коюш үчүн курал болуш керек. Бийликти күч менен басып алабыз үчүн курал болуш керек. Атайын даярдалган бир уюмдар болуш керек. Ал үчүн өзүнчө батальон болобу, рота болобу, бирдеке мындай боевиктер болобу, ушундай нерсе болуш керек да. Эми алар болсо тиги машинеге отуруп алып, аксакал тиги министрге жарабайт, муну коюш керек эле, муну алып келебиз, тигиндей кылабыз деген мамлекеттик төңкөрүшкө деп даярдык көргөн деген бул күлкүлүү нерсе да, ачыгын айтканда. Мен мисалы үчүн арасынан мына Марат Сейитбаевич Султановду билем, көп жыл сот тармагында иштеген. Бул мындай нерселерди билет. Жакшы жаманды, акты караны айырып эле турган немелер.
Бирок мен таң калганым нерсе, бу жерде кандайдыр бир эмнени айтсаң да кабыл албайт, анткени бир өзүнчө установка түшкөндөй болуп калат да. Мына мынча жылга кесесиңер, болду, ошону менен кетире бересиңер деген сөз да. Ошон үчүн биздин соттор көз карандуулук эмес деген нерсеге жетип атат да. Ошол эле Эдвард Фолкс, Улуу Британиянын министри келип, эмне үчүн Максим Бакиевди бербейт дегенде, силерде көз карандысыз соттуңар жок деп айткан. Ошол эле маселе жөнүндө ООНдун мурдакы катчысы Пан Ги Мун келип айткан. Ошол эле маселе боюнча былтыр Лен Хаменюкту Болгариядан эмне үчүн кое бербейт дегенде, анткени силер мындай объективдүү мамиле жасай албайсыңар деген күнөө менен бизге бербей коюшкан. Кармашты, бирок кое берип жиберишти кумтор боюнча. Демек, бизде ушу көп нерселер сот реформасы менен байланыштуу. Сот реформа, мына мен айтып коеюн бу жерде. Сот реформа жөнүндө мен бияка келетип мурдакы бир кагаздарымды ала келдим бу жерде. Бизде ошо жакта иштеген адамдар буяка бийлик, президенттин аппараты кол кийлигишет. Фамилияларына чейин мына Канат Исаев айтып кетти. Бирок айтат, тигилер кошулат дейт. Жок, биз кошулган жокпуз дейт. Баягы ручное управление, кол менен баягы өйдө жагынан башкарылган система жөнүндө айтылып отурат. Ошон үчүн бизге тетиги Азимжан Аскаровдун соту боюнча да ишеним жок. Анткени айтып атат, силер айтып койсоңор эле чечилип кала турган маселе деп чыгарып атышат да. А биздики айтып атат, мына мени дагы өз убагында тетигиндей сыноого келтиргенде, ошентип айтышкан, бизде сот чечет деп. Кийин ошол эле адам, президенттин аппараты мурдакы жетекчиси Данияр Нарымбаев өзүнө жеткенде айтты. Мен эми түшүндүм дейт. Өз башына келгенде айтат. Мен эми түшүндүм, кандай мүчүлүштүктөр бар экен, кандай биздин сот системасы иштеп атат. Дал ошондой азыр деле Аида Саляновна айтып атат. Бул куугунтук, бул неме жок. Өз убагында тетигинтип айыптоо корутундуларга коюп атканда ал ойлогон эмес. Мына ошо ал койгон айыптоо корунун ишке ашпай акталып кеткен адам катары мен айтам да. Мына саясий куугунтук деген ошо. Ошол эле убакта мен кийинчерээк мага жетип калды. Ошол адамдарды СИЗО, УКМКнын СИЗОсунда сабап, ушул Кожоналиевке көрсөтмө бергиле деген соттук документтер чыкты мага. Ошо протокол судебного заседания, ошондой не. Ошон үчүн мен айтып коеюн деп атам, бул качан бизде ачыктык менен сөз эркиндиги болгондо сот процесстеринде, ошондо адилеттүүлүк деп айтса болот. Эмне үчүн, мисалы үчүн, ошо төңкөрүшчүлөр деп күнөөлөнгөн азыр Сарыгуловдор, тиги Талгарбековдор мындай жабык процесс болуп атат. Биздики деле ошондой процесс болгон. Төңкөрүш даярдайсыңар деп, бирок ачык баарын көрсөтүп, нетип чыкпады беле. Мыйзамдуулук мыйзам экинчи маселе. Бирок ошондо азыркы күндө жабык процессти өткөрүш үчүн эмнени көздөп атат бийлик? Бул эртең, мына мен айтып коеюн, бийлик алмашканда мына Исаков, Жекшенкуловдун, Бекназаровдун процесстери жөнүндө кайра эле Куловдун процесси кайра эле каралып, кайра эле акталып кете турган нерсе. Анан кийин депутаттардын бирөөсү Мыктыбек Юсупович Абдулдаев айткандай, ай, силер карагыла, кийин Бекназаровдун иши боюнча тетигинче адам соттолуп кеткен деген сөзгө эч ким кулак салбай жатпайбы? Кеп ошондо болуп атат да. Биз өтүп кетебиз, биз не өтүп кетебиз. Ушул маселенин баары эми биздин бая саясий системага барып такалат да. Бизде демократия барбы, бизде демократия жокпу деген маселе. Сиз жанагы сөз башталышында ким президент болот деген эми азыр биздин Кыргызстанда шумдук эле тема болуп калды. Той аштын баары ушул темада. Анан эми мен болом дегендердин баштары көрүнө баштады. Ачык айтып, ачык чыгып атат. Дагы бирок мен бир уялганым, бир 60 чыкпаса экен дейм да. 30 чыкпаса экен дейм. Анан сиз кандай дейсиз? Ким президент болот? Кандай киши келет? Ошондо айттыңыз, Акаев кокусунан келип калган деп. Алмазбек Шаршенович мына Европадан келип өзүнүн баягы
мындай настроениясы көтөрүлүп айтып атпайбы. Мени ушу евро биримдиктин жетекчилери сизде Кыргызстанда ушундай уникалдуу демократия куруп койгонго ушунчалык ыраазы болуп отурабыз деген сөз байма-бай көрсөтүп атпайбы? Туурабы? Туура. Бизде уникалдуу системасы эмнеде? Ошо конкуренцияда да. Конкуренцияда. Мына жакында депутаттар айтып калышты, ошол залогту 1,5 миллионго чейин көтөрүш керек деп. Буга сразу шакып жооп беришти. Анда кедейлер чыга албай калат. Мен силерге бир мыйзам ченемдүү көрүнүштү айтайын да. Мен өзүм ойлонуп нетип көрдүм да. Мисалы үчүн Акаев Москвада жүргөндө күтүүсүз жерден аны Чыңгыз Төрөкулович аркылуу жана башкалар аркылуу чакырып келип, легендарлуу парламент шайлап калган. Анткени легендарлуу парламент бири-бири менен тил табыша албай калды да. Тил табыша албай калды. Ушундай бир цейтнотко чыгып калган кези болду да. Ошондо акчасы да жок, мындай аркасында турган партиясы да жок адам өзү президент болуп калды. Кийинки президент акчасын топтоп, тарапташтарын чогултуп, баягы Жалал Абадтагы билесиңерби, филиал Назбанкты 22 миллионго. Туура, эми өзү манты жеп жүргөндө эле президент болуп калды. Силер жанында жүрөсүңөр. Ошо атайын даярда болуп жетти, туурабы? Туура. Значит, бирөө даярдалып, экинчи даярдалып. Эми кийинкисин карагыла. Роза Исаковна. Роза Исаковна эркектер чыкпай коюп, убактылуу өкмөттө. Эч ким болбойм дегенден аркасынан ал да күтүүсүз жерден президент, убактылуу президент болуп калды. Ал тиги самозванкабы, немеби, ал кийинки биздин муундар бизге баа беришет ал кандай экен. Ооба, фамилиясы барбы жокпу деп, э? А Роза Исаковнадан кийин мен болом деп жүрүп 20 жыл көксөгөн, 20 жыл көксөп. Чынын айтыш керек, бул киши эки система менен тең күрөштү. Акчасы да кетти, ден соолугу да кетти. Жок, бирок ошо болом деп жүрдү да. Ооба, ооба. Туурабы? Туура. Кийинкиси да ошентип болом деп жүрүп келди. Демек кийинки кезек ал кокусунан келет деп атасызбы? Жок, кокусунан келет деген баягы мыйзам ченемдүү нерселер бар да. Туура. Мына Демек, Кондратьевский циклдарды Аскар Акаевич өзүндө көргөзбөдү беле? Демек, акчасы жок, партиясы жок, таза киши дагы келип калышы ыктымал экен да. Бул мындай да. Азыр күчтүүлөр кирип бири-бири менен күрөшүп, баягы легендардуу парламенттеги өтпөй калыш ситуациясы деле болуп калышы мүмкүн. Анан кийин албетте элдин ишенимине ээ болгон ушундай болуп калышы мүмкүн. Эми бул буйруктан болот да. Кимдин маңдайына кандай Бешенедеги белгиден, жазылып калды. Бирок бу жерде мен силерге айтып кетейин, бизде мына демократия деп мактанып атпайбыз, уникалдуу демократия. Мына мен силерге Институт общественных Российской академии Екатерина Шульман деп баягы гибридный режимдер жөнүндө атайын изилдөөчү жазып атат. Мына Казахстан, Киргизия дейт. Да, это гибриды, есть разные партии, некоторая выборность деп айтып атат да. Анан бу жерде айтып атат. Булардын таалуу жери кайсы дейт? Талуулуу жери. Гибридный режимдердики. Эки түрлүү болот дейт бул гибридный режимдер. Көп партиялуу система мына биздикиндей, бирок бу жерде бир партия үстөмдүк кылат. Мына Мексикадай сыяктуу да. СДБК бизде. Анан экинчиси болсо персоналистический система. Мына коңшу мамлекеттерде бизде. Бирок булардын таалуу жери бийликти өткөрүү дейт да. Өткөргөнгө келгенде эле булардыкы баягы оорусу башталат. Анткени мураскор табыш керек. Анан кийин булар 5 жыл болобу, 6 жыл болобу бирдекени жасашты да. Туура. Анан баары тең мынау апакай деп ким айта алат? Айта албайт да. Мына четинен эле азыр чыгып атат. Үй бүлө жөнүндө, тетиги процент акча банктан алган акчалар жөнүндө, дагы башка тиги мародерчулук жөнүндө бири-бирин баягы бул системанын бир жакшы жери бири-бирин чукуп чыгарып атышат. Ал үчүн азыркы бийликтеги бирөөсү айткылачы. Мен жооп бергим келип атат. Мына мен азыр чыгып, көз карандысыз бир комиссияга мен өзүм ишим тапшырдым деп чыга алат бекен бирөө жер. Ага эрки жетпейт го. Мен ошон үчүн айтып атам, бизде бир ушу системасын, гибридный системасын бир немеси бизде өз убагында мен ошондо Кубат Калбековичке да, Өмүрөт Черкешевичке айткам. Бизде көз карандысыз прокурордун өтө керектүүлүгү бар.
Анткени момундай бизде президент да эл менен шайланып атат, парламент да бир өзү менен шайланып атат, туурабы? Анан кийин ошол жерде будай элдин атынан сүйлөй алат, будай элдин ат. Бир экөөнүн ортосунда тирешүүнүн немесинде ошо арбитр боло албай жатат. Президент өзү арбитр боло албай жатат. Мындай да, өткөндө сиздин ордуңузда Жогорку Кеңештин төрагасы отуруп берген суроого айтты. Албетте ар бир партия өзүнүн кишисин чыгарат баягы съезддеринде. Бирок СДПК чыгарган кишини мураскер катарында кароого болбойт деди. Мындай да, Жылдыз. Биз жалаң гана биз мурдакы бир макал бар эмеспи? Мы говорим Ленин, подразумеваем партию, мы говорим партия, подразумеваем партию. СДПК жалгыз эмес да бийликтин партиясы. Нээси бар да? Жок, анын берки клондору бар да. Эми аларды айтып баягы үрөйүн чүрбөй эле коеюн мен тиги. Анын клондору бар да. Мына немеге кирип атышат. Фракцияга. Башкаруу көпчүлүккө кирип атышат. Анан бири-бирин колдогон жагынан, аркы берки жагынан. Бул жагынан албетте ошол эле бийлик экөөнү чыгарып коюшу мүмкүн. Үчөөнү чыгарып коюшу мүмкүн. Ар кандай болуп калышы мүмкүн. Сиз айтып аткан СДПК эмес. Мисалы үчүн ошол эле көпчүлүк коалиция бирөөнү чыгара албайт деп ким кепилдик бере алат? Эч ким. Эч ким бере албайт, туурабы? Ошон үчүн бу жерде мен айтып атпаймынбы? Баягы али алдыда мына биз чыгара турган, бирок ошо гибридный системанын бир өзгөчөлүгү эгерде мисалы үчүн ошо КПСС сыяктуу бир партия болуп калса, ал бийликти ошол мураскорго өткөрүү маселеси оңой эле чечилип турат да. Улам биринен бирге, булам биринен. Мына Россияда мисалы үчүн Единая Россия баягы өзүнүн Путин менен Медведевдин бийлик алмашуусу жөнүндө көп жазылды, көп сыялар коротулду. Ошондой сыяктуу деле болушу мүмкүн да. Биздечи бу жерде варианттар өтө көп болду. Мына азыр эми Владимир Владимирович Путиндин дагы бизге расмий визити күтүлүп атат ушул айдын аяк ченинде. Эксперттер айтып атат, гезиттер жазып атат, эми Россиянын лидери келип айтат экен, анан жана башка деп. Бирок мындай да биз качанкыга чейин Россияны карап, анан эми океандын ар жагын карап, ушинтип отура бере турган учур да бүтөт да, баардык нерсени бүтө турган учур бар. Бирок мен башка өңүттөн бергим келип атат. Россия караса деле, океандын ар жагындагылар караса деле, азыр ушул кыргыз эли кимди көбүрөөк мындай ыктаса, жакшылар ыктаса ушул десе. Ал сиз көксөгөн. Менин көксөгөн оюм да, ошол тарапты да карап кетиши ыктымал да. Бул сиз Жылдыз бүтөт деп атасыз, э? Мен ойлоп атам, жаңы эле башталып атат. Туура. Эмнеге байланыштуу? Мен силерге айтып коеюн. Азыр тышкы карызыбыз канча болду? 4 миллиард. 4 миллиардтан ашты. Анын арасында, эгерде структурасын карасаңар, биз Кытайга көбүрөөк карызбыз. Туурабы? МВФ менен, аркы беркилер менен караганда, ошонун арасында Россия бар. Мына мисалы үчүн, былтыр евро биримдик бизге 34,5 миллион евро жардам катары берди. Ошондой эле сумманы Россия квартал сайын берип атат бизге. Квартал сайын на поддержку, грантовый помощь берип атат. Анан айткылачы мага. Эгерде сен бирөөдөн карыз алсаң, анан кийин ошого көз каранды болуп турсаң, сен тиги эле көз каранды эмес мамлекет деп айтканга бирөө жарым ишенеби? Албетте ишенбейт. Бирок эми карыз ушул эле президенттин тушунда боло калган жок да. Албетте ишенбейт. Анан силер карап көргүлө, мурдакы президентте канча алынды, кийинки президент мен канча алынды. мындай сиз айтып атпайсыз, сенин каалооң ошондо болуп атат деп. Мындай каалоону баардык эле акыл эстүү кыргыз ойлонуп атат. Мындай бир ушул сапар бир кайып каскагынан жазып, жана сиз айткандай божомол менен келатканда, ушу эч мамлекеттин казынасына кол салбаган, аркы беркини ойлонгон бирөө келип калса деп ойлоп атабыз. Эми азыркы кишилерди караса кандай жок, тиги кандидаттын арасында баары тең олигархтар. Система болуш керек да, Жылдыз. Система болуш керек. Мына система, мисалы үчүн, эгерде ошондой начар адам келе турган болчу, аны ыргытып ийе турган система болуш керек да. А эмне үчүн бизде андай? Бизде андай система бизде жок да. Ошо олигархат түзүлүп атпайбы? Партиялардын коррупциясы. Көмүскөдө турган ошо партияларды чимиритип аткан адамдардын коррупциясы. Туурабы?
ошо кландардын коррупциясы. Биз ошондон чыга албай жатпайбыз. Мына мисалы үчүн биз пропорционалдык системада эми уже жиликтегенге өтүп кетебиз. Ооба. Ошо пропорция. Эмне үчүн бизде аралаш система жок? Мажоритарный. Эгерде ушул аралаш система болгондо жана мыктылар суурулуп элдин Вот ошо арасынан айтып чыгат эле да. атпаймынбы? Ошолор чыгып, анан кийин беркилердин тизгинин тартмак да. Ошол эле партиялык лидерлердин тартипсиздигин, тетигиндей өз билемдигин, мисалы үчүн жергиликтүү партийный ячейкалардын бир полномочиялар болуш керек эле да, ошолорду кайра чакыртып алгангачы. Ошол системаны, мына мисалы үчүн азыркы конституция, аны жойгон жок. Жой албайт аны. Андай мүмкүнчүлүк рычагында жазган жок да. Анан бу жерде мындай да бир көп варианттар болуп атпайбы? Негизи президент өзүнчө бир саясий фигура болгондон кийин таасирлүү болуп кетип атат. А мунун функциясы бул өзүнчө арбитрлүү болуш керек болчу. Анан мына төмөн жагында аралашма система болсо, өйдө жагында президент мына Германиядагыдай болуп эле. Чисто английский королева сыяктуу. Жөн эле баягы керек күчтүү канцлер болуп атпайбы турбу, аткаруу бийлиги болуп атат. Бизде деле ошондой система керекпи деген суроо туулат да. Балким биздин табигатыбыз даяр эмес ага. Эмнеге табигатыбыз? Тарыхыбызда, табигатыбызда андай Эми мына мен айтып коеюн, бизде тенденция, мына жакында Казакстан боордош биздин өзүнүн системасын демонтаждоо жана бийликти бөлдүрүү маселесин бүгүнкү күндө турат референдумга чыгат. ага саясий Жылдын аягында этегинде Арменияда парламенттик системага өткөн референдум өттү. Туурабы? Демек, пост советский пространствода ошондой мейкиндикте баардыгы тең мурдакы централизованный системадан азыр парламентский системага өтүп атат. Ошондо бийликтин бир колдо топтолушуна ушундай бир чоң кемчиликтерге алып келе турган коррупцияга, кан төгүлөргө алып келе турган ошону жерлерге канчалык мун президент ошону кылып кетсе болмок. Бирок мен айтып атпаймынбы, өзүнүн мурдакы жасаган иштерине азыр деле мойнуна албай жатпайбы? Кумтор жөнүндө айтып койгон, Русгидро боюнча, тиги реформалар боюнча, эгерде ошону алса, мойнуна бул чоң эрк керек. саясий эрк. Мындан коркпош керек. Күчтүү адам гана өзүнүн кемчиликтерин мойнуна ала алат. Ошондой нерселерди эгерде жаса, мен айтат элем бул чоң салымын кошту деп. Бирок мурдакы жасаган иштерине байланыштуу, өзүнүн тегерегине байланыштуу, жарым-жартылай кылып, ошону жарым-жартылай кылып бүтүрүп кетем деген мааниде азыр аракет жасап атат. Уникалдуулугу, мен айтып коеюн, уникалдуулугу биз Мексиканын деңгээлинде эле турабыз. Мына мен ученыйлардын изилдөөлөрүн көрсөтүп атам. Мексиканын деңгээлинде туруп атабыз. Ошол вроде бы демократия бар, вроде выборлар бар, вроде бы соттор бар. Ошол эле убакта биздин көз карандыбыз, дүйнөлүк уюмдар, биздин аналитиктер айтып атат. Силердин сот системаңар көз каранды эмес. Силердин саясий системаңар туруктуу эмес. Анткени ушул немелерди Түшүнүктүү. Мына бизге эч ким жакшысын бербейт. Бизге өзүбүз оңдомоюнча бизге эч ким жакшысын бербейт. Бизге сонун системаны эч ким алып келип бербейт. Демек биз өзүбүз аракеттенип, сизге окшогон мыктылар кайра биригип, жок мен эфирге чыкпайм, тынчтанып эле отуруп турайынчы дебей, кайрадан отуруп алып иштеш керек экен да. Убакыт ушуну бизге тиги неметип атпайбы? Тиги кадимкидей доомат сыяктуу коюп атпайбы? Эми бизде убакыт бар. Мисалы үчүнчү, бул система менен биз эми шайлоого чыгып калдык. Мына мисалы үчүн айтып атышпайбы? Таза болот, тигиндей болот, мындай болот деп. Мен силерге ондогон фактыларды алып келип берем, ошол эле Лукашенконун айтканын. Ошол эле акыркы биздин шайлоодогу мүчүлүштүктөр, мынау электрондук газ шайлоонун кемчиликтерин аркы берки жагын. Бизде мына мисалы үчүн парламенттик системаны шайлаган шайлоочулардын 1/3 эле чечип коюшту. Калган 70% унчукпай эле карап отурушту. Келишкен да жок. 1/3
келип чечип коюшту. Демек мындан кийин ошол 70 отурганы келиш керек. Анткени мамлекеттин кызыкчылыгы. Эмне үчүн келбейт? Анткени булар ишенбейт. Мен келип шайласам бирдеке болуп кетет дегенде ишенбейт. Анткени канчалык аракеттердин баары тең, канчалык голосовать этсең дагы тиеден кнопка менен чечип коет деп мына канча маселелер. Эгерде ошонун баарын тең мына ачык көргөз деп ЦИКте да айтып атышат. Канчалар чыгышты. Көргөзчү ачык, кана. Сен мына электронный кылдың, сен мына эме ачык бюллетендер көргөзбөй жатышпайбы? Менче баары бир Кыргызстандын келечеги бар. Биз баары бир ушул өткөл мезгил деп көп сүйлөдүк, бирок өткөл мезгилдин өтө опурталдуу мезгилдерин азыр маданияттуу түрдө басып өтүп атат окшойбуз. Бүгүн биздин эфирге келип, анан менин билишимче абдан аргументтүү, анан факты менен сүйлөп бергениңизге мен ыраазычылыгымды билгизем. Соңку суроом абдан кыска. Эң акыркы окуган китебиңиздин аты? Куран. Рахмат. Куатбек агай, биринчиден ишиңизде ийгилик болсун. Анан сизге окшогон ушул тажрыйбасы бар адамдарга баары бир кыргыз мамлекети эли, сөзсүз эле президент, премьер, спикерден эмес, жакшылардан көз карандыбыз силердин аракетиңерден. Мен сизге ушу биздин каналга, Марал радиосуна, телевидениесине эксперт катарында байма-бай чыгып, айтып ошол элге туурасын, бийлик менен элдин ортосундагы ажырымды жиребей мындай көбөйтпөй бириктирип бир жакшы нерсеге келелик деген таристе бүгүнкү уктуруубузду жана көрсөтүүбүздү аяктайлык. Урматтуу замандаштар, ушуну менен биздин бүгүнкү консенсус программабыз соңуна чыкты. Эртең эфирден жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.